Кыргыз Республикасы 22-жылдын 1-апрелинде ушундай жарылыкка кол коюлуп, мугалимдердин айлык майнасы көбөйсүн деген ажыбыбыздын бир демилгеси болгон аркагында бир жыйынтыктар болуш керек. Мына кой жайып жүрүп эле кийим бар, аялым, келинчегим мени алып берип койду, өзгөчө бир жакты айтып атат. Маңыздуу, Мына ушундай кандай десек, ушундай сонун жаңылыктын арты менен азыр бизден дагы студиябызга келген өзгөчө биздин коомубузда орду бар, бизди тарбиялап өстүргөн мыкты мугалимдерибиз келип отурат. Келиңиз, анда мен дароо эле тааныштырайын. Өзгөчө сүйүнүчтүү кабарларды ушундай куржунга бөктөрүп келип отурган маалы азыр бизге келген конокторубуз ким деп турсаңыздар, көгүлтүр экранга жакыныраак келиңиздер. Тааныштырып жатам. Эл агартуунун отличниги, эмгек сиңирген мугалим, номер 21 Эбуш Алымбеков атындагы орто мектебинин физика мугалими Исакова Бермет эжебиз жана эл агартуунун отличниги, Кетментөө өрөөнүнүн ардактуу ата уулу Ибраим Бакен агайыбыз. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Эми сиздерге таңды тосуу бир күнүмдүк адат болсо керек, эрте туруп, ушундай бир Кудайга миң мерте шүгүрчүлүктөрдү айтуу менен. Деги эле таң сиздер үчүн дагы кандай өзгөчөлүктөр менен башталат? Эртең мененки таңыңыздар, бүгүнкү таңыңыздар кандай башталды дейинчи? Бүгүнкү таңыбыз аябай кубанычтуу башталды. Эмне үчүн дегенде кечээ ушул мамлекеттик сыйлыктын ээси болдук. Өз колу менен Садыр Жапаровдун колунан жакшынакай сыйлыкты алдык. Ошон үчүн кубанып, сүйүнүп, анан өзүбүздүн окуучуларыбыз, өзүбүздүн балдарыбыз ушинтип келип эмеге катышып коюңуздар дегенге сүйүнүп келип отурабыз. Эң сонун. Анан мынакей чынында сыйлык сиздики, сыймык биздики. Анан сиздин алган сыйлыгыңызга мына ушундай өмүрлүк жолдошуңуз, жаныңда жандап жүргөн сизден ушундай бир кандай десем, арка бел жөлөөңүз агайдан сурайлычы. Бул сизге кандайдыр бир аябай чоң сүйүнүчтү алып келсе керек. Туура. Себеби дегенде Бермет экөөбүз студент кезде 1-курстан баштап чогуу окуп, 5 жыл чогуу окудук. 5 жыл номер 5-общежитияда жашадык. Анан ошо бүткөн жылы экөөбүз баш кошконбуз. Ошо баш кошкондо дагы ошо ал мезгилде Фрунзе шаары деп койчу элек. Кыргызча улуттук кийимди кийгизип Берметти. Өзүм да кыргызча кийинип, анан ошо 5-общежитияда 4 факультеттин студенттери жакшынакай кылып биздин физика факультетинин деканаты, бүт мугалимдер составы менен профессорлор, 4 кафедранын башчысы баардыгы тең ошо бизди сыйлап келип ошол жерден узатышкан. Эң сонун. Анан ошондон бери чогуу иштеп, мен мына биз 47 жыл иштедик. 47 жылдын ичинде 33 жыл мен мектептин директору болдум. Анан жетекчи болуп жүрдүм. Бермет физика мугалими болуп иштеди. Анан мен дайыма айтар элем да, мени уят кыла көрбө Бермет. Ал мезгилде мектептин директорлорунун аялдары дагы мектепте иштечи, бирок араң лаборант болуп, китепканачы болуп иштеп, анан көп сынга кабылышчу да. Аны мен районда инспектор болуп иштеп жүргөндө көп кездештирген. Ал албетте мектептин директоруна чоң чиркөө болот бетинечи. Анан мен ошондой акыбалда калбайын Бермет. Сен эч убакта замечание алып мындай начар болбо дешим. Анан ошондой болуп эч камчы салдырбай жакшы иштеди чындыгында. Анан мына ошентип иштеп жүрүп, эми жыл деген билинбей өтө берет экен. 70ке келип калдык. Мына ушул куракта Берметтин эмгеги бааланып, анан ушу өкмөт тарабынан бааланып, президент өз колу менен ушу эмгек сиңирген мугалим деген наамды бергени биз үчүн абдан чоң сыймык. Ошого сүйүнүп отурабыз. Биз эле эмес, бала чакабыз менен агайын туугандар баардыгыбыз тең сүйүнүп атабыз. Эмгектин бааланып калышы бул чоң нерсе экен да. Ооба. Кээ бир тармактарда, кээ бир жерлерде мугалимдер жетишсиз болуп калып атат да. Анан сиздерде тажрыйбалуу, ишти мыкты билген инсандар азыраак болгонун сиздерге дагы кайрылып калган убактар бар да. Сиздер азыркы учурда иштеп атасыздарбы же эс алуудасыздарбы? Азыркы учурда мектепте физик мугалимдери жетишпейт.
Ошондуктан иштеп атам азыр. Атабыз болсо, сиз ардактуу эс алуудасыз. ооба. Сиз жогоруда айтып кетпедиңиз, менде мындай ой пайда болду да, баягы директор болуп, канчалык мен уят кылбай деп атканым менен акыры түбү апабыз сизди эс алууга чыгарып коюптур, Жок. Апаңыз чыгарган жок. Мен өзүм ошондой ниет кылып койгом. Чындыгында мектептин жетекчиси болуп иштеш өзү кичинекей кызмат болгону менен жоопкерчилиги зор да. Мен 2 мектепте иштедим, бирөөндө 7 жыл иштедим, Саргата деген орто мектепте. Ошол жөнөкөй эле катардагы мектеп болчу, 7 жылдын ичинде райондогу эң алдыңкы мектептин катарына коштум. Андан кийин өзүмдүн айылыма келип, жанагы орто мектеп мурда Крупская атындагы мектеп болчу. 96-жылы Ыбыш Алымбеков атындагы орто мектеп болду. Анан 92-жылы бизде катуу жер титирген. Мына ошондо мектепти кайра курдук. Ошол жылдары мектептер көп курулган. Ошол курулган мектептердин ичинде биздин мектеп абдан сапаттуу өттү. Мына элегече жакшынакай болуп турат. Эң сонун азыр чынында кандай деп койсок болот. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деп Алып Токонбаевдин бир жакшы жазып кеткен ушундай бир учкул сөзү бар. Анан чынында бул бактылуу жашоонун сыры. Сиздер мына ушул канча жылдан бери бирге түтүн булатып, анан бирге ушундай сонун бир ийгиликтерди жаратып, айтор жалпы биз кыргыз эли үчүн мынакей ушул бир сонун үлгүлүү үй бүлөлөрдүн катарында топтоп келесиздер да. Келиңиз Берменчике ушул сизден сурайынчы. Баягы тыйындын эки бетинде болгон ак карасы болот жашоонун. Ошол өзүңүздүн бир тажрыйбаңыздан айта кетсеңиз. Эми үй бүлө болгондон кийин өйдөлдөй болот да. Турмуш деген аябай татаал. Даже мен окуучуларыма айтчу элем, турмуш деген бул тур, кайра муштаса жыгыласың, ошондо туруп кетсең азаматсың депчи. Анан окуучуларым азыркыга чейин айтышат, ушуну аябай эзибизге түйүп сактап жүрөбүз эже депчи. Анан бизде жашоодо мисалы үчүн жетекчи катарында Бакен агайыңарды сыйлап, эч үйдөгү ишке көбүнчө эме кылган жокмун. Баштарыбыз менен аралаштырган жокпуз. Үйдөгү иштерди өзүбүз жасап, эртең менен эрте кетет, кечинде кеч келет, билесиңдер бул жана. Анан баардык ишти, үй кородогу ишти, мал жанды ошо бала чака менен карап, анан ошондой жетиштик да. Анан бирок жетекчинин аялы болуш, жолдошу болуш аябай кыйын. Эмне үчүн дегенде, мындай жакшы ишимди көрсөтөйүн десе, жолдошуна тартып койду дейт да. Ошондуктан мындай ийгиликке жетишиме дагы эл журтум, ата-энелер, жалпы жамаат, анан тетеге фронтальный проверка деп койчу эле го. Ошол убакта келгендер ишимди көрүп алышып, эже сиз эмне үчүн тажрыйбаңызды жайылтпайсыз? Жайылталы десе, Жалал-Абадтан келишти дагы иштеримди көрүп алып, 1-2 күндүн ичинде кайра аткара турган кылдык да. Анан ошентип Жалал-Абадтан да келишти, бүт областтык семинар өтүлдү. Сен билесиң Гүлжамал, ошондо мугалимдерим, ата-энелерим баардыгы колдоду да. Баардыгы жапа-тырмак киришип, мектептин ынтымагын ошондо көрүштү. Менин бир туугандарым бияка келсем, көбүнчө баягы кыргыздар тойго, жакшылыктарга келген убакта таарынып калышчу. Сиз директордун аялысыз, жолдошусуз. 2-3 күнгө келбейт белеңиз, кайра түнөп кетесизби депчи. Анан ошондой мектепте балдар күтүп турат, өздөрүн жайнатып, анан мен жок болуп калсам кандай болот десем, анан агайыңар айтыптыр. Семинар өткөн атат, таарын эле жүрөсүңөр барып катышып келгиле депчи. Анан бир машинеге толо болуп барышты. Барып алып, ой эже экинчи таарынбайбыз. Демеле келбей койсоңуз да таарынбайбыз. Балдарыңыз, элиңиз, окуучуларыңыз, ата-энелериңиз укмуш турбайбы деди. Ошол семинарда мен таң калганым, Чыңгыз Айтматовдун 80 жылды болчу. Ошо 80 жылга карата баягы бир тарбиялык саат, патриоттуулук, батырдыктын булагы деген темада коюлду. Өзүмдүн классыма койдум. Кайра как раз 21 май болчу да. Анан радио жана телевидениянын күнү деп бир ден радио деп калышты, радио күнү депчи. Ошого байланыштуу радио жана физика деген теманы тандап алдым. 2-3 күндүн ичинде эле болуп калды. Анан кийин сабагым болсо ошо программа боюнча эле кетти, үн толкундары деген. Анан азыр опера балетти иштеп атат окуучум. Ошол комуз менен баштап берди да, үн толкундарын. Анан баардыгы таң калып, ошол баардык окуучулар ушундай жандуу неметти. Анан жанагы ортосуна
паузага койгондо Чыңгыз Айтматовдун бет мебетин алганбыз да. Анан баягы тиги Исмайылга баратканда баланы көтөрүп алып, барган жерин эми кучактай эле алып койгула деп сүйлөшкөнбүз да. Анан барып эле баланы көтөрүп барса эле бала кыбырап эме тасса, элдин баары таң калыптыр. Тиги ата энеси курчак алып чыкпайлы, өзүнүн баласын алып чыккан турбай деп, бул эми бул сыймык жалгыз эле меники эмес, силерге окшогон окуучуларымдык, ата энелеримдики, жалпы жааматымдыкы, ушулардын колдоосу менен анан Бакен агайыңардын мындай анда санда эмес, эми ошол жүрүштөрдө мындай кылалы деп кеңешип аткаргандыгыбыз үчүн жакшы ийгиликтерге жеттик. Ошол убактагы баягы келгендердин баардыгы бир 60-70 киши отурду. Ошолордун баардыгы ошол жерден эле эмгек сиңиргенге көрсөтүп коюшту да. Токтом чыгарышып бүт. Ошондон бери келат. Мына Кудайдын буйругу экен. Канча жылдан бери? Жакшы экен. Мен агайдан сурагым келип турат да. Азыркы учурда дагы сиздер айтып кеттиңиздер да, биз жаш болуп, студент күндөрдөн бери мугалимдик айтор бир жол, бир ис менен баскан инсандар экенсиздерди сиз көрүп турабыз да. Анан азыр дагы ошондой инсандар, ошондой жубайлар бар да. Жолдошу эки тең иштеп, бир мектепте бир жерден чыгып, бир жерден келгендерчи, анан ушул баягы эчтекеси жок, үйдө эле жок, квартирада машина, автоунаасы жок деген, айлык акысы аз, жаңыдан бир баланы колго кармагандар. Анан ушуларга сиздер кандай акыл насаат айтасыздар? Кантип бир чоң сиздерде болгон бир бакыйган, очор башарлуу үй бүлөгө жетиш үчүн кандай бир жолдор менен барыш керек? Агайдан сурайлы, келиңиз агай. Эми мунул заман өзү эле бат келип калган жок. Биз Союз убагында иштедик, Черненконун убагында иштедик, Андроповдун заманын көрдүк, анан Горбачевдун заманын көрдүк, анан келип анан эгемендүү мамлекет болдук. Ошол мезгилдерде мындай эле да көп жетишпеген заман. Эми мунун баардыгы тең адамдын өзүнө байланыштуу. Ар кандай кемчилдиктерге, кыйынчылыкка чыдаш керек. Ошо биз жаңы эгемендүү болгон 90-жылдары абдан башаламан мамлекетте ушундай неме жетишсиз айлыктардын ордуна товар берип калган. Товар бергенде да бир түзүк товар берсе мейли го. Ушу уялбай эле айтайын, ошо ичкилик берип, ушуну сатып алгыла деп берип калган учурлар болбоду. Анан мугалимдердин көбү мектепти таштап кете башташты. Биз мугалим таппай, айла жок, бухгалтерлерди 5-6 класстарга математик кылып алганга мажбур болдум. Башка адистикте иштеп жүргөн, бала бакчада иштеп жүргөндөрдү алып келдик. Анан алып келгенде алар мурда мугалим болгон эмес да. Анан эми сен келдиң иште деп таштап койгондо болбойт. Ошолорго методикалык жардам берип, аларды кайра улам сабактарына кирип, анализ берип, мынау жериңде мындай кылып өтүшүң керек болчу, мындай кылып беришиң керек болчу, сен шегин ушинтип койдуң, эмкиде мындай кыл деп кайра ошо жаңы өзүм алып келип алган мугалимдерди сабагына кайра кирип, анализ берип, кемчилдиктерин айтып атып, ошолор кайра укмуш болду. Мен бир мисал келтирип айтайын, Клара Жолоева, бухгалтер болчу, ошону неме кылдык, математик кылдык, укмуш, мыкты математик мугалим болду. Кийин балдар оозунан түшүрбөй, эжекелеп артынан ээрчип жүрдү. Мына мындай адистиги башка болсо дагы, кийин мыкты мугалим болуп чыгышкандар. Ошол эле орус тилчилер, мисалы Үчпаева, Адалат деген алигече орус тилчи мугалим болуп жүрөт. Башталгыч класстын орус тил мугалими болуп эле келген өзү бала бакчадан. Анан кээ бирлер ошо кесибин өзгөрткөндө өзү жоопкерчиликти сезсе, намыскөй болсо, ал өздөштүрүп кетет. А жоопкерчиликти сезбеген адам, намысы жок адам, анын шылтоосу көп болот. Муну мен турмуштан көп көрдүм да. Анан адамдын өзүнө байланыштуу болот экен. Тырышып, жокчулукка, кыйынчылыкка чыдаган киши жеңип чыгат бардыгын. Терпик казак атаманам будешь деген сөз бекерден айтылыптыр да. Тарап бир жерден агарып көрөт деген. Ал да абдан чындык экен да. Улам көрүнгөн адистикке секире бербей. Мен дагы ушу мугалимдик кесип жөнүндө да айтып коеюн кичине.
Мен өзümün атам автомашиндағы физик мұғалім болғанда. Анан кейін қату ооруп қалды, көзі ооруп, жүрегі ооруп қалды. Анан ошол окууга бияка келерде эмне болосуң балам дегенде сизге окшоп физик болом десем аябай сүйүндү да төшөктө ооруп жаткан. Анан ошол атамдын эмеси боюнча эле каалоосу дагы ошондой болду. Мен өзүм каалоом дагы себеби Арынов деген агайым аябай күчтүү физик болчу. Ошонун натыйжасында анан келип тапшырдым дагы, университетте да жакшы бүттүм. Кудай буйрса академияга алып калалы дешти, жок айылга барабыз мектепке деп бөлүнгөн боюнча эле кеттик. Андан кийин мугалимдерге эң керектүү, эң зарыл нерсе мугалимдердин жүрөгүндө ала тоодой сүйүү болуш керек бала үчүн. Бала үчүн сүйүү болуш керек. Ошондо балдарды сүйсө, кандай бала болсо дагы сүйүп турса, сөзсүз андан жакшы ийгиликтер чыгат да. Ар бир баланын жакшы жагы бар, начар жактары бар. Бул турмуш менен байланыштуу оор нерсе да. Ошон үчүн окуучуларды тарбиялаганда же болбосо билим бергенде жалаң эле ошол билимге багыт алып кетпестен тарбия жагындагы жанагы кыргыздын эки куржунундай сактап туруш керек. Себеби бир жагында билим, бир жагында тарбия кетиш керек да. Ошондо куржун тең салмактанып, балабыз жана гүлөк аттардай болуп бийиктикке чейин чыга алат да. Менин идеям ошондой, ички дүйнөмдө ошондой эме ойноп турат. Ошон үчүн ар бир баланы сүйүп окутканга аракет кылам да. Чынында айтат эмеспи, мугалим болуш оңой, бирок мыкты устат болуп чыгыш бул кыйын депчи. Анткени сизди биз устат катары жакшы тааныйбыз. Канча деген өзүңүздүн шакирттериңизди мына ушул олимпиадаларга алып келип, ошол эле олимпиадалардан мисалы райондук деңгээлде калып калбастан областтык, ошол эле баягы республикалык көптөгөн сынактарга алды, чет мамлекеттерге чыгып окуп атат азыр мына ошол сиздин шакирттериңиз. Анан чынында мына ушул сиздер айтып аткан нерселердин баардыгына кошулабыз. Анан мындай дейт да, мисалы бир нерсени жасаш үчүн ага дагы сүйүү керек деп ошол сиз туура айттыңыз да. Бул сүйүүнү чынында мындай бир жерге топтоп, ошол сүйүүнүн артынан мисалы ошол эле данекти өндүрүп чыгуу дагы бул өтө оор нерсе да. Муну жөн айтып коюш оңой. Анан ушул агайдын бир айткан бизге мектепте ушул окуп жүргөндө айткан бир сөзү эсиме келип атат. Изденип иштесең ийгилик жаратасың деген бир сонун сөзү бар да. Мына ушул дайыма мен ушул эфирде дагы көп жолу айтам буну, өзүмдүн жашоомдо дагы колдоном. Мына ушул адам канчалык изденген сайын бул ийгилик жаратат. Мына ушул сөздүн чындыгына токтолсок агай. Өзү мен жаш кезимден эле ошондой аракетте болуп жүрдүм. Анан өзүмдүн тажрыйбамдан улам байкайм да. Агайлар тапшырма бергенде мисалы баланча сүрөттү тартып кел, же болбосо мунуну аткарып кел десе, ошону эле жасап койсоң, ал анчалык болбой калат да. Анан ошого өзүң кошумчаласаң, тиги сүрөттү карап туруп анан кийин айтат да, муну жок нерсени каяктан кочтуң. Ошол сен түшүнүп, өзүң кыялданып, анан жакшы бир кошумчаласаң, ал сенин чыгармачылык. Анан мына ошондой нерсени, анан жанагы мектептен сырткары кандай иш-чаралар болот эмеспи? Мугалимдер биринчи программа, сценарийлерин түзөт да. Сөзсүз мен ушундай кылчумун, түзүп алып келгин, мен көрөйүн, экөөбүз талкуу кылалы. Ошол жакшыбы же начарбы? Анан карап көрүп туруп, кээ бир кемчил болсо, могу жерине муну кошумчаласаң кандай болот? Деп анан жакшы болот экен. Ушинтип кеңешип баягы, анан ойлорду ортого салгандан кийин ал программа, сценарий абдан жакшы түзүлөт да. Анан эми ошого карата балдарды тандайсың. Анан балдарды тандаганда, балдарды даярдап атканда да мен барып текшерчимин да. Кандай аткарып атат деп анан, сен муну жериңде кемчилдик болуп атат, ушундай кыл. Мындай кылсаң ошондо образ жаралат. Анан мындай нерсенин максатына жетесиң деп. Мен эч убакта мындай мугалимдерге, класс жетекчилерге тапшырманы берип коюп анан жөн болду аткарат да деп анан кийин баягы боло турган күнү аны барбастан, ага чейин алардын даярдыктары кандай жүрүп атат, ошо регламент, расписание боюнча болуп атабы, же эптеп эле бир даярдамыш болуп атабы, ошолордун баардыгын тең карап турчумун да. Мен көбүнчө айтпай, дебей, капысынан үстүнө кирип барып, анан кана кээде балдардын жарымы жок болуп калат да. Кана булар каякта? Анан ошон үчүн алар агай тапатамдан текшерет, ошондуктан уят болуп калбайлы. Бир жолу эскертүү алган балам, мен мугалимдерге айтчым, 3 жолу эскертүү алсаң,
4-сүндө арызыңды жазып унчукпай кете бер. Өзүң да кыйналба, мени да кыйнама депчи. Сиз мындай адамды коркутуп агайгет деген сөздөрдү көп айтырсыз деп айтсыз. Чынында ошондой болчу. Агайдын чынын айтайын, каранын көрө элек төбөсүн көргөндө окуучулар баары отуруп калып, ошол эле мектепте тынчтык орночу дагы, анан ийгилик сөздөрдү мына ошол жерде жаралды да. Келиңиздер, мына ушул буюрса 2022-жыл сиздер үчүн дагы, биз үчүн дагы аябай сонун жемиштүү жылдардан болду. Сиздердин сүйүнүчүңүздөрдү биз дагы тең бөлүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Анан жалпы эле ушул буюрса 2023-жыл бизге кирип келе жаткан коен жылы менен жалпы кыргыз элине, жакындарыбызга, туугандарыбызга келиңиздер бир каалоо тилек айталы. Рахмат. Анау быйылкы жылда жаман жыл болгон жок. Абдан тарыхый окуяларга бай жыл болду. Жакшы жетишкендиктер да болду. Ошону менен бир катар өтө адамдын жүрөгү сыздай турган жаман көрүнүштөр болду. Бирок ошонун баардыгын тең биз жеңип келип атабыз. Бул жеңиш деген өзү сабырдуулукта, кайраттуулукта, анан кийин терең ой жүгүртүп, мында акылы калча иш кылуу менен боло турган нерсе да. Тоюма ошондой жылыбыз буюрса жакшы жыл болуп атат. Мына ушул жылды улап 23-жылыбызда, коен жылыбызда абдан ак жолдой жакшылыктын жылы болсун. Быйылкы жылы жетишпей калган нерселерибизди кийинки жылы улап кетели. Быйылкы жылы балдарыбыз эмне максат койгон болсо, ошонун башын баштап аягын бүтүрө албай калган болсо, келерки жылы бүтүрсүн. Ошондон бери рахат алсын. Иштин үзүрүн көрөт деген ошол болот. Жыйынтыгын көргөндө адам ушунчалык семирет, жыргайт. Ошон үчүн баардык элибиз ошондой ойлогон ой максатына, мүдөөсүнө жетип, ошо жакшылыктын үстүндө болушун каалайм. Күч бирдикте деген бизде сөз бар. Биригип, бирдиктүү, мындай ынтымактуу болсок, жакшы болот. Ошондуктан биринчи кезекте тынччылык болсун, жерибизде баркерчилик болсун, элибизде жакшы пейил ниет болсун. Ушуну каалайм. Мен дагы ушу кыргыз элиме эң биринчи эле тынчтык керек. Андан кийин ушу ар бир адам ден соолукта болуп, бала чакасынын кызматын көрүп, кыргыздын улуттук каада салтын сактап, балдарды кыргыз экенин тарбияласа деп тилек кылам да. Өлкөбүздө жакшынакай ийгиликтери болсун, бизди өнүгө турган мыкты өлкөгө айлансак болот. Анан мен көбүнчө ата энелерге кайрылчу элем да. Себеби морекил жерде мына көрсөтүп кетем. Баланын эки бутунда оң жагында атасы турат, сол жагында энеси турат. Себеби бул физикада таяныш чекит менен өтөм көбүнчө. Ушу таяныш чекитин эки бутка койгомда, ал эми оң колунда дайыма мугалим туруш керек, сол жагында коомчулук. Ушул үчөө бирге тарбияласа, билимдүү дагы, илимдүү дагы, пирамиданын чокусуна чыга турган мыкты адам болот деп ишенем да. Ушул ар бир адам, балдары жакшы болсо, ийгиликтүү болсо, ар бир ата эне кубанат. Ошондой ийгиликке жетиш үчүн ата эненин мойнунда дагы, мугалимдин мойнунда дагы, коомчулукта дагы чоң жүк турат. Азыр санариптештирип атат. Бирок жандуу, жүрөгүндө сүйүүсү бар, окуучунун көзүн карап турган, окуучунун жүрөгүн сезип турган тирүү мугалимге эч бир курал жарак жетпейт деп эсептейм. Рахмат, силерге дагы ийгилик каалайм. Экөөң тең мугалимдик кесипти да аркаланып турсуңар. Ушу мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң сонун кесип, себеби тирүү балдар менен, жандар менен иштейбиз. Силерге да ишиңерге ийгилик. Пирамида каналынын баардык берүүлөрүн биз кызыгып көрөбүз. Эң сонун алып барасыңар. Гүлжамал окуучубузга сыймыктанабыз. Биздин ийгиликтерибиздин көбүн ушу окуучуларыбыз алып чыгат да дайыма. Рахмат, өмүрүңөр узун болуп, ушундай жакшы ийгиликти иштей бергиле. Биз силерди көрүп кубанып туралы алыстан. Чоң рахмат. Сиздерге кажыбыз кайраттык карайбыз. Ушундай ата бабаларыбыздын нускасы болгон, ата бабалардын бир
сүрөттөлүшүн, акыл сөздөрүн ар бир окуучуга жеткирип, тарбиялап жүрө бериңиздер дагы да болсо. Рахмат ырасып. Ооба, иштериңиздерге ийгилик буюрса, дагы сонун сиздерден жакшы бир ушундай шакирттерди жана ошондой эле дагы сонун ийгиликтерди күтөбүз буюрса. Рахмат. Мынакей бизде бүгүн өзгөчө сонун күн болуп отурат. Дагы бир ирет айтып өтөлү, бизге келген өзгөчө конокторубуз мына ушул бүгүнкү күндөгү коомдун кандай десем түркүгүн көтөрүп турган, биздеги коомдогу керектүү инсандарды тарбиялап чыгарган биздин мугалимдер, эже агайларыбыз мынакей Ибраимов Бакен агайыбыз жана ошондой эле Исхакова Бермет эжекебиз келип отурду.